Салам достор, бүгүн биз болсо Кореядагы резорттордун биринде эс алабыз. Баасы Кыргызстандын баасы боюнча 6000 сом тегереги болуп калат. Тагыраак кийинчерээк жазамын. Анда эмесе мен менен чогуу күбө болгула, ичинде кандай экенин. Киргенде эле телевизор, холодильник кичинекей, анын ичинде 2 чакан суусу бар экен. Андан тышкары биякта фен, тефаль, кофе, кружка, анан полотенцелер бар экен. Бул болсо бизге түшүнүктүү кагазын берди, эмнеси каякта экенин. Киргенде туалет, ванна жок, душевая экен. Душта эмнедегир тепкич бир кызыктайыраак экен. Терезени ачканда окмуш көрүнүш бар экен. Буну эмне себептен койгонун белгисиз. Туалет менен ваннага мындай терезенин кереги жок деле болуш керек. Анда эмесе балконго чыгып көрөлү. Балкондун көрүшү чынында эле жакшы. Сонун бул бага мен бул көрүнүштү аябай жакшы деп баалаймын. Комнатанын ичи, номердин ичи кичинекейирээк, стандартныйдан кичирэк келет. Бул размер кызым экөөбүзгө туура. Эми бассейн менен тааныштыра кетейин. Бассейндин тематикасы Бали, Мальдивы, ушулардын тематикасында жасалыптыр. Бул резорттун көрүнүшү. Бул резорттун ичинде 3 детский бассейн бар. Анан бир чоң бассейн бар чоңдорго. Анан помещениянын ичинде бассейн бар. Бассейн болсо кошумча акча төлөп киресиң. Бир кишиге где-то Кыргызстан акчасы менен 1000 сомдун тегереги болуп калат. Бассейн биз кечки убактысын алдык. Убакыт менен бөлүнөт. 5-тен 9га чейин алдык. Баратканда сол тараптагы күн тоскучтар дагы арендага берилет экен. 4 саатка 20 000 экен. Анан бул бассейндин жанында кичинекей бассейн турат. Бул бассейндин жанындагы бассейн ысык суу, где-то 50 градустай болот го. Үшүп кеткенде барып тияка отуруп жылынып, анан кайра бассейнге кирсеңер болот. Бул экинчи бассейн, биринчи бассейн менен экинчи бассейндин суусу аябай эле мыстак экен. Азыр погода өтө жылы электен үшүйт экенсиң. Дагы бир көрүнүш таптым кызыктуу. Бул болсо баллон үйлөгүч экен. Аябай жакшы үйлөйт экен. Биз баллонду үйлөп салдык. Видеого тартып жетишпей калды. Ал эми бул жакты карасаңар, коопсуздукту сактагыч адам отурат. Жерден 1,5 метр бийликтикте. Экинчи бассейн менен үчүнчү бассейндин ортосунда аябай эле жакшы карап, текшерип, кыйкырып, балдар тура эмес түшүп атса аны айтып, аябай эле карап турду. Мындан тышкары дагы бир адам турат, ары бери басып. Кызыл кофтачан, кызыл шапкачан адамдын баары коопсуздук сактагычтар экен. Бул аябай жакшы көрүнүш. Бул акыркы бассейн болсо жылуу экен. Балдар оорубагандай, балдар үшүбөгөндөй температурада экен. Эмесе биз чоңдордун бассейнине баралы. Чоңдордун бассейнине балдарды түшүргөнгө болбойт экен. Кичинекей балдардын бассейнинде кароолчулар, текшергичтер бар болгондуктан безопасно ошол жака түшүш керек экен да, ошол тартип боюнча. Бул жакта кичинекей ысык суу бар экен. Ошого отуруп, жылып, чоң бассейнди карап турсаңар болот деди. Бирок бала менен чоң бассейнге түшкөнгө болбойт деп келип айтып кетишти. Биз түшпөсөк дагы барып көрүп коелу. Баламды карап берчү киши жок. Бүгүн болсо биз экөөбүз эс алганы келгенбиз. Негизи жалаң балалуулар келген окшойт ушул тапта. Чоң бассейндерде чоң кишилер көрүнбөйт. Көрүнүшү чынында сонун болуп көрүнүп турат. Суу терең болуп түшкүн гана келет. Карасаңар кандай сонун, природа да сонун, баардыгы жарашык болуп турат. Бул жака барганда магазин бар экен. Бассейнге тиешелүү оокаттарды сатат экен. Купальник, очки, шляпа өңдөлөрдү. Бирок Кореяда магазинде бирдеме албасаң, кирип кармалап караганды жакшы көрө бербейт. Ошол себептен кирген жокмун. Дагы
бул жакка баратканда да жакшы көрүнүш бар экен, карасаңар. Бул деңиздин көрүнүшү укмуш сонун болуп көрүнөт экен. Өзүңчө бир жакшы ойлор гана келет экен бул жакты караганда. Азыр болсо бассейнди тазалачу убакыт башталыптыр. Бассейнди тазалап атат, баарыңар чыккыла деп элдин баарын чыгарып атат бассейнден. Бул жакты карасаңар, фуд зона экен, ресторан, кофейня, столовый, тамак аштар сатылчу жерлер экен. Биз болсок бассейнди түшүп, эс алып, бүтүп кетип бараткан кезибиз. Бул жакты карасаңар, тазалоо иши жүрүп атат. Кечки көрүнүш. Бассейнден чыктык, кечки тамакты эшикке чыгып ичели десем, Эрика көңүлдөнгөн жок кызым. Биз үйгө заказ кылдык. Ушундай жаныбызда деле ресторандар, тамак ичүүчү жайлар бар. Бирок негедир чарчадык окшойт кызым. Ошол себептен биз номерге заказ кылып, ошол жактан тамактанат экенбиз бүгүн. Анда эмесе жакшы калгыла, суроолор болсо жазгыла. Дагы видео көп тартамын. Кимге эмне кызык, астына сөзсүз жазгыла.